Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз Токтогул ырчы. Токтогул ырчы ким болгон? Биз бүгүн ушул инсанды тереңирээк билүүгө аракет кылалы. Балдар, Токтогул ырчы дегенде көпчүлүгү адашат. Токтогул Сатылгановду айтат. Жок, балдар. Токтогул ырчы болжол менен 14-15 кылымдарда жашаган тарыхый инсан. Ал жөнүндө бизге маалыматтар аз жетти. Бирок эгерде Токтогул ырчыны биз айтпасак, анда Токтогул ырчы ушундай бир чоң салым жасап, тарыхка, манасыбызга эбегейсиз салым кошкон инсан белгисиз бойдон калмак. Токтогул ырчыны Тоголок молдо 31 манасчыны изилдеп, иликтеп, тизмектеп, алардын варианттарын жазууга аракет кылган экен. Мына ошолордун катарында Токтогул ырчы жөнүндө мындай маалыматтарды берет. Токтогул ырчы, дагы айталайм, болжол менен 14-15 кылымда жашаган. Ал кезде силер тарыхтан жакшы билесиздер, биздин өлкө Моголистан мамлекетине карап турган. Ошондуктан исламдын таасири өтө күчтүү болгон. Токтогул ырчы исламды жектеген, исламды жактырбаган мүнөздөгү ырларды абдан көп жазган экен. Ушул ырларынан дагы көбү бизге жетпей калган. Аз эле сабы жетти. Аны өзүнүн ата-энеси жана жоро жолдоштору койсоңчу, сен исламга тийишпесеңчи, жөн тынч жүрсөңчү деген сөздөрдү айтып тыйса дагы, ал турган жеринен төгүп айткан экен. Мындача айтканда, төкмө акындарды акын болуп, абдан курч сөздөр менен төгө билген кыйын киши болгон. Ошондуктан ал эшегин го токуйбуз, намазын кантип окуйбуз деген ырларды айткан. Ушундан улам эле Токтогул ырчыга бул исламды ушунчалык жектеген, мазактаган ырларды чыгарып атат деп тез эле ага Аксак Темирге сөз жетет. Аксак Темирдин башкесери Кудаян атайын келип, Токтогулду орго салганы Самаркандка алып кетет. Мына ушул ордо жатканда ар кандай кыйноолор болгон. Анан исламга такыр тийишпесин дегендей үлгү кылып, Токтогул ырчыны дарга сууга сырткап чыгышат. Дарга саар алдында салт боюнча акыркы сөздү бергенде, Токтогул ырчы такыр буйдалбастан мынтип ырдайт. Өлтүрсөң өлөрүм бар, өлбөөчү өнөрүм бар, астырсаң денем калар, ырларым оттой жанар деп. Анан өлүп кете берген. Токтогул ырчынын сөөгүн көмбөгүлө, Токтогул ырчынын сөөгүн ким көмсө, ал кошо даргасылат деп эскертилип, ит кушка, карга козгунга жем болсун деп талаага сүйрөтүп салат. Бирок кыргыз эли эч качан өлүгүн таштаган эмес. Каардуу, кан күйгөн жерде дагы өлүгүн сүйрөп алып чыккан, кыйын жоокердик заманды жакшы өздөштүргөн эл болгондуктан түндө эл басымы, элдин басыгы азайганда Токтогул ырчынын сөөгүн арабага саман салып жашырып, саманды үстүнө жаап бекитип айылына алып кетет экен. Ошондогу жокчулук Токтогул ырчыны араң дегенде бир эчки союп карашын берген экен. Бирок аны жакшынакай жууп ак кепиндеп, атайын расмисин кылып жерге узаткан экен. Бирок Токтогул ырчы жөнүндө ушунчалык айылда, тегерек четте көп айтылып, бир гана балдар ошол кезде биздин жазуубуз аз болгондуктан, жаза билген адам аз болгондуктан, бул киши жөнүндө маалымат аз болуп калат, аз жетет. Ал эми биз кайсы заманда жашаган деген суроого мындай деп жооп берет элек. Жаныбек хандын тушунда мунун замандаштары Толубай сынчы, Жээренче Чечен, Асан Кайгы, Кетбука,
болгон экен. Ошондуктан кыргыз элинде Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген сөз кала берген экен. Анын бардыгын биз Токтогулдай ырчы бол дегенин кийинки 19-кылымдагы Токтогулга теңеп коюп атабыз балдар. Эч качан ал Токтогул Сатылганов эмес, бул Токтогул ырчынын, жада калса атасынын аты да калбаптыр. Айтымга караганда баткен өрөөнүнөн чыккан кыйын төкмө акын деп айтылат. Такыр беттегенин бербеген, ойуна келгенин так айткан, ушунчалык баш кесер бар, тил кесер жок деп таамай таңшып турган акындардын бири болгон. Ал айылды кыдырып жүрүп, Манас тууралуу ошол кезде эч кандай айтылбай калган учур болгон экен. Айылдарды кыдырып жүрүп, Манас тууралуу ар бир эпизодду таап, ошолорду системага салып, арбытып, көбөйтүп, кошуп айткан экен. Эгерде Токтогул ырчы болбогондо, Манасты мынчалык кайра көркөмдөп төгүп айтпаганда, балким биздин Манасыбыз мындай көлөмдүү чекке жетмек эмес. Ошондуктан биз Токтогул ырчында абдан Манаска кошкон салымы зор деп билишибиз керек. Токтогул ырчы өзүнүн замандаштары менен кыргыздардын бир чоң маданиятын өркүндөтүп, тарыхын гүлдөтүп, андан кийин чогуу бойдон кеткен залкарлар менен замандаш жашаганы кызык болуп турат. Ошол тарыхта далай мындай учурлар болгон, баары ушундай бир залкарлар жаралып, элдин маданиятын, рухун, дөөлөтүн, наркын көтөрүп, тарыхын көтөрүп, анан кийин баары кайра кете берген заман болгон. Мына ошондой заманда жашаган экен. Ошондуктан биз ошол доордогу замандаштарынан улам биз буну билсек болот. Эми балдар, силерге айтып кетүүчү нерсе, Тоголок молдо Токтогул ырчыны өзүнүн ыр саптары менен мындай эскерген экен. Рамандын соңунан, иши келип оңунан, элден таап нускасын, арбытып айтып кыскасын, Токтогул ырчы ырдаган, Толубай сынчы сындаган, Токтогул ырдап турганда элдин баары тыңдаган. Карап туруп көз менен, сүйлөп атып сөз менен, Рамандын ырчы бул жомоктун башчысы, баарын тизген Токтогул бул жомоктун ачкычы деген ырды айткан. Эмне себептен бул жомоктун ачкычы дейт? Себеби Токтогул ырчы Манас эпосубузду, ушунчалык элдик дастаныбызды кайрадан жандандырып, кайрадан арбытып, көбөйтүп кеткен инсан болгон экен. Ошондуктан Токтогул ырчыны биз кыргыз дөөлөтүн, наркын, кыргыздын басып өткөн жолун, тарыхын жана төкмөлүк өнөрүн, айтуучулук өнөрүн бирден бир жандандырып кеткен тарыхый инсан деп билсек болот. Балдар, ошондогу Токтогул ырчынын замандашынын бири Кетбукага токтолуп кетели. Кетбуканын аты Бука эле болгон. Кетбука деп ал тарыхый окуядан кийин айтылып калган. Мен бирдекени айтып кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп турат. Бул менин пикирим. Эгерде башка тарыхты билгендер буга мени ынанат деп ойлойм. Фольклорду билгендер дагы бул окуяга ынанат деп ойлойм. Биз ошо көчмөндөрдүн экинчи оюнунда кыргыздардын тарыхын көргөзүү менен кинофильмде башында ачылышында ошондой эле Чыңгызхандын жүрүшүн, анан Чыңгызхандын улуу баласы Жоочунун өлүмүн ушул жакшынакай баяндап айтып берген фильмди көргөздү. Ошол фильмде Жоочу өлүп калганда эми Чыңгызханга ким угузат, ким даай алып барып угузат деген маселе турду. Ошондо бирөө айтат, Чыңгызханга Жоочунун өлгөнүн кыргыздар гана угузсун деген пикирди айтат. Анткени ал кыргыздардын башын албайт, кыргыздарды угат деген пикир айтылды. Бул жакшы. Бул монголдор менен кыргыздардын ортосундагы өтө жакындык мамилени айгинелеп турат. Бирок балдар, аны Кетбука угузду, комуз менен угузду дегенди гана айтат дагы, аны айтылуу Кетбука угузду дегенди андан ары улабай чорт
фильмди токтотуп койгон. Бул жерден тактык үчүн айткым келет. Жана фольклор изилдөөчү катары мен буну айтып коюуга милдеттүүмүн. Эми кет бука комузун алып Чыңгыз хандын жанына барганда, комузу менен бизде ушунчалык өлүмдү кузганда аябай кайгылуу күү же болбосо табышмакты ыр менен угузган. Карабайсыздарбы? Инсульт, инфаркт алып калбасын деп биздеки элдин маданиятынын жогорулугун карагыла. Акырындап комуздун күүсүн чертип Чыңгыз хандын алдына барып мынтип айткан экен. Ай ханым, алтын болуу ак шымкар, айга карай сызыптыр, ал эмне болуучу? Ай түбүндө ача туяк бука өкүрөт, ал эмне болуучу? Деңиз баштан ылайланды, ай ханым, ал эмне болуучу? Туу түбүндө турарың узады, ай ханым, ал эмне болуучу? Деп суроолуу сөздөрдү узатат. Ошондо Чыңгыз хан бул жаман кабар экенин билип, о элим, алтын болуу ак шымкар айга карай сызса, ал менин жоочум болгондур. Жоочум өлгөн турбайбы? О, жоочумдан ажыраган турбаймбы? О, кет бука, кеби жаман ит бука, сен эмне деп турасың? Деп жини менен кет буканы кеткин, кет бука деп атып эле буканы аты кет кошулуп айтылып калгандагы кет бука болуп калды. Андан кийин дагы улантып бука ырдап турат дейт. Кара булут сөгүлүп, жамгыр болуп төгүлсө, ал эмне болуучу? Ай ханым дегенде Чыңгыз хан айтат, кара булут сөгүлсө, жамгыр болуп төгүлсө, о, ал кара булут башымдагы кайгыдыр. Кара жаан сөгүлүп төгүлсө, ал менин көз жашымдыр. О, кет бука, кеби жаман ит бука, туу түбүндө турарым, тунуулумдан ажырапмын, туйгунум жоочумдан ажырапмын деп, ошондо жоочунун абалын билип, жини келгенинен кет бука деп айтып отуруп, буканын аты кет бука болуп тарыхта калган экен. Кет бука ушунчалык төкмакын болгондуктан ал ушундай эрдик менен Чыңгыз ханга барып жоочуну угузган жери фильмде үзүлүп калганы туура эмес болуп калды. Кет буканын образы бул жерден айтылчу жерден айтылбай калды. Ошондуктан мен кет буканы дагы айта турган, уланта турган мезгил алдыда деп ойлойм. Эми балдар, Токтогул ырчынын дагы бир замандашы Жейренче Чечен. Бул балдарга жомок болуп, Акыл кара чаш жана Жейренче Чечен деген жомок менен кеңири белгилүү. Бул дагы биздин айтылган фольклордук жанрдагы жөө жомоктордун бири болуп эсептелинет. Эми балдар, Жейренче Чечен ушунчалык ак таңдай чечен болгон экен. Кыргыздар 4 нерсени аздектеген. Ал эмне? Кыргыз эли жашоо турмушунда дөөлөттү өзүнүн жыйнаган нарк дөөлөттөрүндө билиминде 4 нерсени аздек туткан. Алар күлүк ат, сулуу кыз, ак таңдай акын жана көз катар мерген. Мына ушул үчүн кыргыз жанын берген, ушун үчүн кыргыз өзүнүн атын чыгарыш үчүн дайыма жанына күлүк атты, ак таңдай акынды, сулуу кызды жана көз катар мергенди жанына алып аларды баккан. Алардын эч кандай турмуштан өксүтпөгөн. Себеби айылдын аты, хандын аты, бейдин аты, болуштун аты ушулар менен даңазаланып турган балдар. Ошондуктан ак таңдай акындарды Жейренче Чеченди, Толубайдай сынчыны, Токтогулдай ырчыны Жаныбек хан аздектеп күткөн экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабактан Токтогул ырчы, Толубай сынчы, кет бука жана Жейренче Чечен тууралуу маалымат алдыңыздар. Бүгүнкү сабакты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан
көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.